Кайран кыргыз эл кайда, ордолуу талас жер кайда деп күңүрөнүп, сакалылдый коюнуна кубанычтын жашы куюлуп, ак балта шайтандай жүргөн көк чологун теминип, Алтай тоону бөксөлөп шабырлоого бет алды. Эртегиси эске түшүп, кайрандарды ойлосо, кайгыга мууну бошоп, кайра бул тилеп алган баланын туулганына кубанып, жүрөгү алып учуп, үмүтү кең жайылып, маңдай сергиткен абаны кере-кере чутат аптыгып. Эзелтен берки ата теги эсине түштү ак балта бабанын. Ал доорлордо күн жүрүш тарабы Эренге чейин, түн тарабы Энесай, күн батышы Орол, күн чыгышы Тебитти чапчып, ата конуш болуп, кыргыз тегинен берки мекени болуп, жетеден жотого мурас өтүп, бул кең жайкын аймак бирде учу кыйры узарып, бирде ширидей куурулуп тарып, ажоолору басып келген кастар менен алып урушуп, бабалар айыгышып күрөшүп, аталар болсо кан төгүшүп кармашып, балага мурас болуп өткөн болуучу. Балдардын тукуму көбөйүп, кыргыздар бирде дүркүрөп өнүп жайнап, көк теңирдин көк туусун күн астында аягаламга булгалап, бел белесте 5 удургуп, теңирин тааныбай ай апчып, аегерим теңир терс толгонсо, кумга сиңген суудай соолуп, таруудай чачылып, ошондо да кыргыз аты көгөн мисалы мөңгү сүзүп жоголбой, камгак болуп доордун кара шамалына кетпей, кескелдирик болуп куйругун кесип салып, жанын кум астына катпай, ата бабаларынан мурас калган улуу тоо Алтай менен Ала тоону таянып, эгизинин түгөйү Энесайда ыйлап жүз чайса, түгөйү Ыйык көлдө жүз чайып ыйлап сагынышып, баба жайын, ата конушун көздөп мелжеп келген тура. Бул эртегилер эсине түшө келгенде, арылдаган ат үстүндө бараткан ак балта Жакыпка тезирээк жетүүнүн камында болсо да, ташбака сымал жыбылжып калган көрүнөт. Ою онго, санаасы санга бөлүнөт. Орозду Баатырдан 10 бала туулуп, улуусу Жакып али ат жалын тартып минер жашка жете элек. Андан кичүүлөрү Жамгырчы, Улаккан, Текечи, Үсөн, Шыгайлар жерден боорун көтөрө элек жаш болуп, Орозду менен тең тууган бай карып болуп, балдарын канатына калкалай албай, Орозду Баатырдан ажырап кала беришпедиби? Ала тоону бүт ээлеп келаткан Кытай, Манжу, Калмактар алоо кеси баш болуп, Молтоханы күч болуп, таластагы акыбалды билди да ордону талкалады. Карып менен жетимдердин башына каран түн түштү. Жардамга келер жан жок. Ордо үстүндө көкөлөгөн көк туу жыгылды. Айла табар ак балта Нойгут тайпасы менен Анжиян тарапта, калка болуп каруу берер Кангошой катаган тайпасы менен ат башыда алыс болуп, таласка кыргын бүлгүн түштү да калды. Баштатан басташып келген Алооке менен Молтокан Самаркан менен Анжиянды чаап, анан Орозду Баатыр өлүптүр деген дугаар замат таласты чаап, баш көтөрөр эр калтырбай кырды. Эңшейген чал калды, эмгектеген бала калды. Сулуу кыз келин олжого кетти. Малдан жандан ажырап карып калды, мискин калды. Ол да Орозду Баатыр атабыз өлбөй кал, биз көргөн кордукту көрбөй кал, деп боздогон үн калды. Кара түтүн каптаган каран түн калды. 15-теги Жакып, 13-төгү Жамгырчы, 10-догу Улаккан, андан кийинки чөжүрөгөн жетимдер, каяша кылар алы жок. Бакпак этчү бай карып, баш көтөрөр эри жок. Кырылганы кырылып, соо калганы бытырап качып, колдоп алар эли жок. Өз жеринде жери жок.
Гүлдөп турган ордо төрт гүл болуп талкаланып жатыр. Кароол чокуда көк теңир менен оолош болуп жалпылдап туруучу көк туу тытылып өрткө кетти. Түркүгү түбүнөн суурулуп бырын чырын сынып отун болуп отко кетти. Ата баба жыйган казына кан таламайга кетти. Талас кан жыттанып, сапырылган гүл жыттанып, көк менен жердин ортосу бозала чаң тоз болду. 10 жетим төрт гүлдү тегерене чуркап жетелеше ата келип чуркурап, алдан тайганда, ару ачканда талас суунун боюн кучуп жатып калды. Анысы да аздык кылды басташкан жоого. Билимдүү эл дүйнөдө бир гана биздин эл болот деп Кытай кечилдери ордонун казынасын талаганда андагы бичик жазмаларды өрткө салды. Кыргыздын башына түшкөн каран түн мээсине да түшсүн. Эгерим экинчи жазуу билбесин деген бүтүн болду. Тоо боорлорундагы бетинде жазуусу бар байыркы таштарды өгүзгө сүйрөтүп түшүп, дайранын ирим жерлерине чөктүрүштү. Алооке ошентип чапты таласты. Эң сонун Альфия эже, окуянын кызык жерине келгенде тилекке каршы убактыбыз дагы соңку мүнөттөрүнө келип жетип калды. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Ооба, чыгарманы аябай сүңгүп кирип ушундай угуп аттык элек. Келип кесиптешим экөөбүз отурдук элек. Сизге рахмат. Эми кесиптештериңиздердин арасынан кийинкиси келип 3-күнү улантып окуп берет. Бар болуңуз.